Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги 1992 жылдын 14 сентябрында Кыргыз Республикасынын президентинин номер 274 жарлыгына ылайык түзүлгөн. Элчилик саясий блоктон жана консулдук бөлүмдөн турат. Саясий блок саясий кызматташтык, экономикалык дипломатия, маданий-гуманитардык, аймактар аралык кызматташтык, протоколдук уюштуруу жана башка маселелер боюнча иш алып барат. Дипломатиялык өкүлчүлүк түзүлгөндөн бери Россияда жашап жана иштеген Кыргыз Республикасынын жарандарынын көптүгүн эске алуу менен консулдук иш чөйрөсү артыкчылыктуу болуп саналат. Консулдук бөлүм Россиядагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын мыйзамдуу кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо иштерин ишке ашырат. Нанаев Ахматбек Касымкулович элчилик ачылганда алгачкы Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалган. Мындан сырткары Төмөнкү Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчилери иш алып барган. Нанаев Кемелбек Касымкулович, Жумакулов Апас Жумагулович, Аттокуров Раимкул Арзимаматович, Чиналиев Улукбек Кожомжарович, Жунусов Болот Төлөгөнович, Отунбаев Болот Исакович, Жекшенкулов Аликбек Жекшенкулович. Гульнара Клара Самат 2021 жылдын 22 февралында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалып, азыркы мезгилге чейин бул кызматта иштеп келет. Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 20 мартында түзүлгөн. Кыргыз элинин эсте калаарлык датасы 1992 жылдын 20 марты. Бул мезгилден тартып дипломатиялык мамилелер болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлгөн. Эки тараптуу кызматташуунун келишимдик укуктук базасы 376дан ашык келишимдерден, макулдашуулардан жана өз ара аракеттенүүнүн конкреттүү багыттарын жөнгө салуучу башка документтерден турат. Эки өлкөнүн ортосунда жогорку жана бийик деңгээлдеги иш сапарлардын, ошондой эле эки өлкөнүн тышкы иштер ведомстволорунун жана парламенттеринин жетекчилеринин линиясы боюнча иш сапарлардын жогорку динамикасы сакталып келет. Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда эң жогорку деңгээлде үзгүлтүксүз, ишенимдүү саясий диалог түзүлдү. Элчилик ачылгандан тартып бардык багыттар боюнча алгылыктуу иштерди аткарып келет. Элчиликтин көмөгү менен жакында эле ишке ашырылган маанилүү иш-чараларга токтолсок. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров чет өлкөлөргө иш сапарын Россия Федерациясынан баштаган. 2021 жылдын 24-25 февралында аталган өлкөгө жумушчу иш сапар менен келип кеткен. 2023 жылдын 7 майында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ижев шаарында орнотулган улуу атамекендик согушта Ижев-Вяземск багытындагы салгылашууларда курман болгон кыргызстандык жоокерлерге арналган мемориалды ачкан. 2023 жылдын 6 мартында Россия Федерациясынын Москва шаарында алгачкы жолу «Келечек үчүн Кыргызстан менен Россиянын аялдарынын диалогу» аттуу биринчи кыргыз-орус аялдар форуму уюштурулуп, ага Кыргыз Республикасынын биринчи айымы Айгүл Жапарова катышкан. 2018 жылдын 7 декабрында Москва шаарында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин салтанаттуу ачылыш аземи болуп өткөн.